Саламатсыңар балдар? Адабий окуу сабагы. Бул сабакта Аяз ата деген чыгарманы окуйбуз. Кеч күз. Асмандагы сүрүлгөн булуттар кез-кез муздак жамгырын төгүп өтөт. Бир күнү апам арыктагы суу каймактап калыптыр деди. Барып көрсөм, арыктын бетин жалтыраган муз каптап, анын астындагы суу чулдурап агып жатат. Апама келдим да, суунун каймагы жок тура, дедим. Бетиндеги жука музду суунун каймагы дейт, деди апам. Аны ким жасады? Аяз ата келе баштабадыбы? Түн ичинде ошол жасаган тура. Аяз атаны көрбөй, анын сууну кантип каймактатып муз кылганын билбей калганыма аябай өкүндүм. Эртеси кечке асман түнөрүп, самсаалап кар жаап турду. Кечке жуук чыгыштан бир аз шамал жүрдү да, түнөргөн булуттарды алда кайда айдап кетти. Түн киргенде асманда ай жаркырап көрүнүп турду. Айрыкча үйдөгү жарык өчкөндөн кийин терезеден бадырайган жылдыздарды тиктеп жатып уктап калыпмын. Апам эртеменен ойготуп, карасаң, сен уктап жатканда Аяз ата келип, терезеге гүл тартып койгон тура, деп терезенин айнегин көрсөттү. Чын эле сырт көрүнбөйт. Терезенин айнегинен бир да жылчык калтырбай, кооз гүлдөр менен ар түрдүү жалбырактын сүрөтү каптап калыптыр. Деги эле мындай сүрөттү биздин класстан эч ким тарта алгыдай эмес. Аяз ата кайда? Деп сурадым апамдан. Сыртта жүрөт. Шашкан бойдон жүгүрүп эшикке чыгып, эки жакты карадым. Айлана аппак кар. Бак дарактар ак тон кийген адамдай дүпүйөт. Ал жактан да Аяз атаны көрө албадым. Бетим менен колумдун учтары, кулак, мурдум кошо бирөө чымчылагандай тызылдап чыкты. Аяз атаны көпкө күтө албай, үйгө кире качтым. Аяз ата көрүнбөйт, кетип калган окшойт, дедим апама таарынычымды билдирип. Эмне үчүн кетмегиле? Деди апам жай гана. Бетиң менен кулагыңды тызылдата чымчып ким кызартты? Кызык. Көрсө кулак, мурдумду тызылдата чымчыган Аяз ата тура. Текст боюнча суроолорду берсем балдар. Суу каймактап калыптыр дегенге кандай түшүндүңөр? Терезеге чын эле Аяз ата сүрөт тартты бекен? Силер кантип ойлойсуңар? Үйгө тапшырма, төмөндөгү табышмактын жандырмагын табасыңар. Жок көз танган жоолугу көрсөтпөйт басаар жолуңду. Бул эмне? Табышмактын жандырмагын тапкыла.